Бүгін меймандарыбыз чындап эле көп. Алардын катарын толуктаган Токтогулдун торгою жаш акын Нур Борбор адабий клубунун мүчөсү, калемгердин Пегасы адабий конкурсунун баш байгесинин ээси жана алгачкы болуп 2014-жылы өзүнүн жарык жүрөк үнү аттуу ырлар жыйнагынын ээси жаш акын Максатжан Газиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Сизди жаштар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрам кут болсун. Кандай өткөзүп алдыңыз? Бүгүнкү күн эмиле башталып атат. Бүгүн азыр туруп бул жака чакырган жерге келип, анан эми жумуштар бүгүн башталат. Анан сиздерди жаштар күнү менен куттуктайм. Жумуштар күнү деп атам да. Жумуш дегенде азыр бул жактан чыгып алып, сиз педагогикалык кесипти аркылап жүргөн учурыңыз. Окууну былтыр бүткөм. Анан 2 жыл отработка кылыш керек болчу, анан ошо мугалимдик кесипти тандап алдым 2 жыл. Анан башка дагы ошо сиздердин кесиптеш болуп дагы бир жерде иштеп атабыз азыр. Анан негизги ошо мугалим болуп бүгүн жумушубузду баштайбыз да. Балдарга сабак берип. Ал эми негизи бизди абдан кызыктырып турган нерсе дагы акындардын деги эле таңы кандай башталат. Мисалы ырчылар келип көптөр айтат, эртең менен биз кеч ойгонобуз, түштө ойгонобуз деп. Ал эми акындар канчада ойгонот жана эмне менен алектенесиз? Мага аябай таң жагат. Таңды көргөндө, ошол таңда турганда жашоо кайрадан жаңы жаралгандай, маанай көтөрүлүп бир сон болуп калат да. Кээде таңды көрбөй калган учурлар болот, сиздер айткандай. Кечинде кеч уктап, ошо күнүмдүк тиричилик менен жүрүп, ошондой кезде адаттагыдай болуп калат. Негизи таң мен үчүн аябай жагат да. Бүгүн ошондой күндөрдүн бири болот окшойт. Жакшы. Биз ушул нерсе көбүктөшүп жатканыбызга биз да сүйүнүп отурабыз. Максат мырза, айтып кетсеңиз, сиз үчүн акындыктын булагы болуп эмне эсептелет? Сиз ошол өргүчтөгөн чыгармачылык булакты каяктан баштадыңыз эле жана ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Сайырбек Ажыматов деген агабыздын ыры бар эле. Тегин жерден жаралышпайт тереңдер, бир улуу күч таасир этет керемет. Акын болбойт акын болом дегендер, акындар акын бойдон төрөлөт деп. Анан биз азыр акынбызбы, акын эмеспизби, аны айтыш кыйын. Ошол бала кезден бери ушу адабиятка кызыгып ыр жазып келем. Анан бара-бара бул кабыл алуу дагы ошондой болуп калат экен. Турмушта жүрөккө урунган нерселер жазып калат кезим. Анан азыр ырларды тандап жазып калдым. Көптөн бери ыр жазып элекмин. Ошол жүрөккө урунганын, көңүл эмнени кааласа, буулугуп толкундаган учурлар болуп, ошондой учурлардан ыр жазылат. Анан өзүмдү кыйнап жазбайм да. Сизди эмне толкундантып атат азыр? Азыр көп нерселер толкундантат. Эми жаш болгондон кийин баягы көбүнчө лирикалык ырлар жазылат. Негизи жашоо, турмуш, кээде социалдык ырлар жазылып калат. Ошо эл жөнүндө. Азыр негизи эс алуу болуп турган чагы, жан дүйнөдө кризис дегендей. Ал эми адабият дүйнөсүндө сиздин жакшы көргөн фаворитиңиз, сиз ар дайым суктанган, мындайча айтканда кумириңиз ким? Мен ушул улуу акындардан, көптөгөн акындардын чыгармачылыгы менен таанышып, көптөгөн акындарды сыйлайм. Алардын бирөөсүн гана устат деп айтыш кыйын. Көз өтүп кеткен акындар бар. Анан кийинки биздин эл акындары, эл баатырлары өтүп кетти. Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев ошол аталарыбыздын ырларынан таасирленип, кийин баталарын алып калдык ошолордун. Анан негизинен турмуш деген нерсе чоң устат болот экен. Турмуштан көргөнүңдү ошол нерсе тарбиялап чыгат экен да адамды. Убагында сиз айткан сөзүңүз бар экен, өзүм бир ыраазы боло тургандай ыр жаза элекмин деген сөздү азыр да тастыктай аласызбы? Ооба, ошондой. Себеби 2-3 күн мурда жазган ырың 2-3 күндөн кийин өзүң үчүн күчүн жоготуп болуп, жаңы нерселерди издеш керек болот. Антпесе 2-3 жыл мурда ырың жазган бойдон жүрө берсең, ошол темпте калып каласың да. Ошон үчүн мен дагы да бир жаңы ыр жазсам, кийинки ырды жазгыча бир нерсе жетишпеген боло берет да. Биздин жаш акындардын арасынан мисалы Рыскүл Изатованын жакында гана Facebook'та жазган бир постун окуп калдым. Жазган ырларымды азыр окуп көрүп, анча копулума толбой жатат жана баарын өрттөп салдым деди да. Сизде ушундай учурлар кездешеби? Ырды өрттөп коюш аябай кыйын нерсе да, жан дүйнөңдү өрттөп коюш кабары бар. Мен эски ырларым бар. Чынын айтсам, көп адам ишенбейт болуш керек. Ошол Черновикте чогулган ырлар эле аябай көп, китепке кирген эмес. Анан өрттөнгөч кол барбай жүрөт да. Андан көрө жаңы баракка оңдоп көчүрүп алып, анан берки эскисин өрттөп койгон учурлар болгон. Ошондо да эч түгөнбөйт да меники. Анан бала кезде мектепте окуп жүргөндө бир ыр жазып коюп, эчке чипет билсем барагым жок болуп калса, үйдө кадимкидей кызык жолу уруш чыкчу да, ошол ырыбыз деп. Ыр жоготкон аябай өзүңдү жоготконго барабар болуп калат, аябай чоң жоготуу. Анан адам жан дүйнөсү кыйналганда балким көтөрө албай ушул нерсе менен алаксыш үчүн да кылышы мүмкүн. Бирок мен андай жокко чыгара элекмин да.
Сиз ырыңызды жоготту дегениңиз сиз үчүн аламаттын келиши. Ал үчүн бир чоң кадам кылыш керек да. Биротоло ырды жазбай коюш керек же болбосо ошол нерсени көтөрө билиш керек да. Сиз учурунда кыргыз тили, кыргыз маданияты, негизи ошо кыргыздар тууралуу бир таамай дагы ары ачуу дагы жазып кеткен саптарыңыз бар экен, окуй кетсем. О Алида сен чечелик түйүнүң миң, кыргыз болуп туулганыңа сүйүнгөн, сен сүйгөн рэп жолдо калат суу кечпей, сезсең баркын манас айткан тилиңдин деген. Демек, сиз ошо азыркы биздин эле замандаштарыбыз балким айрымдардын рэп тармагындагы же болбосо ошо кыргыз тилин рэп айтуудагы ушул өңүттө кылып жаткан аракеттерине анчейин баа бере бербейсизби? Эми ал өзүнчө бир өнөр болуш керек, азыркы заманбап өнөрлөрдүн бирөө. Бирок жеке мен ал нерсеге кызыга да, мисалы. Андай балдарды сыйлаш керек, эгер ошол нерсе менен тарбияланып калса, ошол нерсеге кызыкса, ийине чейин жеткизе ошону, анан ошонун дагы чеги менен аткарышса, ал өзүнчө өнөр. Бирок ал нерсени биздин тилди кордоп, басмырлап, бир залакасын тийгизбей тургандай болуш керек да. Эгер кыргызча жакшы рэп айткан балдар болсо, айта берсин, өздөрүнүн жолу менен кете берсин. Бирок анда бир чеги болуш керек деп ойлойм. Анткени биздин бүгүнкү кайдыгерлигибиз эртеңки тилге болгон кыянатчылык болуп калат да. Туура айтасыз. Ал эми биздин ырчылардын арасынан көпчүлүктөргө сиз ыр жазып келет экенсиз. Ал эми алардын айрымдары балким келип, мен өзүм ыр жаздым эле, текшерип бересиңби деген учурлар болобу? Аябай эле көп болот андай. Негизи ырчылар эмес, ошо жаш акындардан деле көп кызыгуу биз деле ошондой болгон үчүн ошондой ырым текшерип бересизби дегендер аябай көп. Анан бирөөнү бирөө текшере албайт да, негизи. Анткени анын жан дүйнөсүнөн чыккан нерсени сен жан дүйнөң менен оңдоп коюш болбойт да. Анан өзү учурунда бир ал нерсе өзүнүн калыбына келет да, эгер келсе. Ошондой эле кылам. Анан ырчылар боюнча айтсам, текст даяр обондорго ыр жазбайм да, негизи. Андай нерседен качам. Анан чыгармачылыкта кээ бир ага эжелер бар, ошо даяр ырларыма, же болбосо ошолордун муун айтып берет, ошол ырларга жазган учурлар болгон. Жаш ырчыларга негедир жазып бере албай койдум да. Жазып берем деп макул болуп калам көңүл үчүн, бирок үйгө баргандан кийин ошол ыры чыкпайт да, негизи. Анан жазгым келбейт, ачык айтканда. Анан кээ бирлери болушу мүмкүн, баягы ырым чыксын деп жаза берет. Мен андай нерсе кыла албай койдум да. Себеби өзүң уяласың ошол нерседенчи. Жакшы. Эми сизге ыр берердин алдында убагында кыргыз эл акыны Рамис Рыскулов агайыбызга Ыраке деген ысымды ыйгардык элек, элибиз ыйгарган. Сиздин ушу чыгармачылык тегерегиңизде досторуңуз, жолу жолдоштор сизге бир кайман ысым ыйгарган учурлар барбы? Биздин достор арасында ошондой балдардын аттары бар, мисалы Кашык жөнүндө, мисалы сатиралар жазган ырларды Кашык деп коюшат. Мен максат эле болуп жүрөм азыр. Максат эле болуп келет. Анда эсе уруксатыңыздар менен биз ошо эфирге сизди жөн чакырбай, балким сиз тизмеңизден бир чыгарманы аркап берсеңиз. Сиздин көңүлүңүзгө жаккан. Максат Жангазиев. Жан дүйнөңүзгө жаккан ырды окуп берсеңиз анда. Ыр окуп берейин анда. Мындан бир 2 жыл мурун жакшы адамдар жөнүндө бир ыр жазгам. Ошол ырды көңүлгө жатталып калган, ошол ырды окуп берейин. Сиздер жакшы адам экенсиздер. Рахмат. Көгүмдөр күн нурунан эрип күндө, күн батса ай жарыгын берип түнгө, жашоонун арабасы жүрөт тура, жакшылар жүргөн үчүн жер үстүндө. Жай жылбай, учат мезгил закымдаган, жашоонун мыйзамынан башымда маң, шорду күн жакшыларды түгөткөндө, шол күнү келет окшойт акыр заман. Жанымды соолуттурар жайдан качып, жакшыны жүргүм келет жандай басып, азгырык дүлөй кылып турган чакта, жакшынын үнүн угуу кандай бакыт. Өзөктү санаа менен жерип күндө, өр шашам өзгөрүлгүм келип күндө, жанашып алгычакты мен аларга, жакшылар жашаса экен жер үстүндө, жакшылар түгөнбөсүн жер үстүндө. Эң сонун, баракелде. Орундалсын. Рахмат сизге. Нешендеген кыргыз адабиятындагы бир терең изди калтырып өткөн акын агаларыбыздын, эжелерибиздин жолун жолдоп келаткан Максат Жангазиев мырзага дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдирели. Окуучуларыңызга чуркап барыңыз, эми жетишип калыңыз, бизден саламдарды жолдой барыңыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым сизде ийгиликтер гана коштоп жүрсүн. Сиздерге да ыраазычылык, дагы чыгармачылык ийгиликтер болсун, бар болуңуздар.
Кыргыздын учугур эмес экен достор, сөз баккан, сөз тапкан кыргыз журтчулугу жаш акындардан дагы кур эмеспиз. Анда эмесе биз эфирибизди улантабыз, дагы келе турган жаштарыбыз менен алдыда таанышабыз. Сөз түрдө бизден алыстабаңыздар.